Талас жылуулук менен жабдуу ишканасы филиалында 6 откана бар. Бүгүнкү күндө бардык отканаларда 2023-2024 күз-кыш мезгилине карата оңдоп түзөө, жарактан чыккан тетиктерин алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Кыргыз жылуулук энергия мамлекеттик ишканасы тарабынан да тиешелүү акчалар ремонтко керектүү материалдар алынып берилип жатат. Иш кызуу жүрүүдө. 4-чү отканада болсо дымасос жаңы койдук, золоуловитель, ошо СПМК тарабынан биздин филиалдын тарабынан жасалган золоуловительдер бар. Ошолорду уже орноттук. 2-нчи отканага дагы дымасос коебуз. 5-нчи отканага бир дымасосту алмаштырыш керек. Бизде быйылкы жылга капитальный ремонт каралган эмес, текущий ремонтторду аткарабыз. Бүгүнкү күнгө карата Талас шаарындагы мазут отуну менен иштеген номер 1 откананын ысык суу берүүчү жана буу жабуучу вентилдери текшерилип, жарактан чыккан тетиктери алмаштырылды. Планга ылайык сентябрь айына чейин оңдоп түзөө иштери толук аяктап, күз-кыш мезгилине даяр болот. 1-нчи откананын ичинде жүрүп атабыз. Азыр 1-нчи откананы ОЗПга даярдап атабыз негизинен. Мынакей бул 1-нчи отканабыз ДКР 413 кышкыга даяр. Ичин баардыгын жаңы оңуштуруп турган күйүп калган эми кепиштердин баарын оңуштуруп жаңыртып койдук. Вентилдердин баардыгын жаңы коюп турган жаңы койдук. Ревизия болуп кайта ичин оңуштургандардын баарын оңуштуруп дайындап койдук. Бул отканабыз ошо сырдап актаган эле бүт даяр эле туруп. Кышка бул котелубуз даяр бүгүнкү күнгө. Анан кийин азыр экинчисин туруп атабыз. Кудай буюрса, ушунун ичинде тетиктер көп абдан негизинен насостор көп, подпиточный, сетевой насостар бар. Ар кандай ошол насостардын баардыгын мессира карап, ревизия кылдык, майлап, дайындап койдук. Ал уже аягы бүттү аяк жагынан.